Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning görücülері, fermerler, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн biz sizlerge satıla turgan birinci tuğut kunajындарды көрсөтүп беребиz. Туғандар, мындай kunajындар бар. Швид кызыккандар болсо көрүңүздөр. Азыр biz Карабалтадабыз. Ушул сатыла турган kunajындар тууралуу мен силерге маалымат берем. Биринчи бир айландырып көрсөтүп коеюн. Боздугуну, экстерьерлерини карап коюңуздар. Мына канчанчы туган болуп калат? Экинчи ичинде. Экинчи ичиндекен туйун деп калыптыр. Şu çoğun uydan daha başlasak bolot. Bunu Şivit'te bu la. Ekinci tuğut. Bu kaçan tuğut şef? Bu az kaldı mı? Bir cuma jetpeydi. Az kalıptır. Bir cumaga jetpey tuğut deydi. Az jelinlerini gösterip koyun. Bunu jelinleri. Soskalarında molcaktan bir aylandırıp gösterip koyun. Buna. Soskaları tuğanda. Kança litre süt verip kalışı mümkün bu? 18 vergende birincisinde emi koyuyor. Birincisinde 18 litre vergen eken. Emi koyuyor deyip. Eti orta buyursa tuğandan keyin jemdi çıkay beresler. Bunu jakındap kalıptır ha? Birinci tuğut. Buna şivistler. Buna körü ataşları şivistler. Jaş kunajınlar birinci tuğut. Jaş uydu alğanга ne jetsin? Jaşını alış gerek. Büt jagı taza bolot da, jelinderi taza bolot degендейчи. Buna soskalары. Артынан да bir көрсөтүп коеюн. Ушундайлар чамаңызда канча берет өзү? Жакшы кылып караса. 18'den öyle öğretti жакшы караса. Жем чөбүнү бериш керек да. Аяғы süt менен иштеп жүргөндөр бар, иштебей жүргөндөр бар да. Анан süt менен иштеп жүргөндөр билет. Уйдун өзүнүн немесиге жараша, жешине жараша жем чөбүнү берип sütүн ала берет да. Машалла, сонун экен мына кунажындар. Качан тууп калат ушулар? Bir ayın üstüne koyuyor. Мына үчөө биринчи тууттар, а? Красавицалар. Машалла. Мынагучу кара. Бойлуу экен бул. Koyuyor. Burada bir ayın üstüne koyuyor. Бул галштина бар канында. Yok Amerikanka vardı da. Американка, бая кара уй, э? Бою узун, süt. Uzun, özü da uzun. Узун экен мына. Бул жагдан карасаңыздар. Могу курсактары ак экен да. Американка менен швид дейт. Чүйдө эми бүт эле süt багытында болот уйлар. Бирок аргын болот, а? Бирок мына жакшы породалар аргын болот да. Негизи в общем жалпы алганда бизде чүйдө мына көпчүлүк уйлар süt багытында болот. Мында көрдүңүздөр биринчи туут бою узун экен. Анан красавицасы могул жакта бар экен. Курсагы чоң, сулуу, кулактарда борп койгон, ачылган. Азыр желини көрсөтөм. Мына кулактары көрүп турасыздар. Чоң кулак, кулагынын ичи агыш болуп, бул привозной швистерден туулган окшойт да. Жакшы швист экен, а? Буруй дагы эмес. Эми бизде Бишкекте чүйдө көбүнчө буруй болот. Бул багы швиске аргындашкан же швиске уже жакындап калган уйлар да кошулуп отуруп. Бирок эми швиске жакын. Мына огул болсо молочный өңгө жакын экен, күрөң. Желин көрсөтүп коеюн. Биринчи туут. Мына ол жактан соскасын бир көрсөтөйүн мына. Соскалары туугандар. Мына. Биринчи тууттар. Ana. Mana. Уже желиндер чоңой баштаптыр. Качан туйт ушулар? 1 2 3. Үчөө тең 1 айдын ичинде туйт. Üçü bir ayın içinde arka tuğut boldu. Нарып кашынып аткан экинчи туут экен. Буйрса быйыл ушул сүттү берет экен да. Экинчи лактациясы келе баштаптыр. Булар биринчи лактация. Өзүңүздөр жака барып адаптация кылып, могу уйларды көрдүңүздөр. Сонун экен бир жагынан негизи. Азыр бир айланып баш жагын көрсөтүп коеюн, андан кийин бааларын айтабыз туугандар. Мына мүйүздөр да өтө чоң эмес. Көрдүңүздөр, бир жагынан жакшы экен мына могул жагы өтүп караганда өтө эттүү эмес. Азыр саман менен карап атабыз дейт. Могул жагы чөптө, арт жагы саман экен. Ошон үчүн арыгыраак дейт. Интернеттен онлайн соода кылам дегендер болсо, мына ээсине чалып, дагы деталына сурап, чоо жайын. Анан дагы соода кылсаңыздар болот туугандар. Алыскы региондогулар эми сүт багытында өзүңүздөр келип, расход кылып же убагыңыздар жок болсо, мына ушундай жакшы кунажындарды алсаңыздар болот. Жана алыскы региондон келип, бирөөдүкүнө конуп, базарданмы же кородон барып издеп, ага дагы бир канча расход кетет. Андан көрө мына коробдон карап онлайн соода кылып
баарлашып, мына мен негизи кандай көрүнсө ушинтип көрсөтүп берип атамын. Ээси айткандай кылып, мына биринчи туут деди, биринчи туут. Сүтүнү эми булар көбүнчө 15 плюс берет да, жакшы караса. Булар жакшы да. Булар тоого, жайытка, Кыргызстандын климатына көнгөн уйлар да, өзү билген адамгачы. Biraz семиртип туруп сүт сай берет. Климатына кыргыз ал нарын, сүкөл, түп бар жогуна сону. Мына азыр жана эле айтып аттым эле, мына алыскы региондогулар бул жака келип убара болгончо онлайн соода кылып, дагы чоо жайын сурап, желиндерин дагы көрөм десеңиздер, ээсинен сурап, кошумча суроолорду сурап баарлашсаңыздар болот. Азыр бааларын айтып коелу. Мынагы экинчи туутуйдун баасы башкабы же төртөө бирби баасы? Оптимал турган болсо баары 150дөн берем. Оптимал турган болсо. Анан бул эме болот, өзүнүн отдельный ала турган болсо 165 бул. Мынагылбы? Болгон. Мынагы чоңу, э? Экинчи туут. Мына. Мынаглар байлаганда анча көрүнбөйт экен, э? Мындай астына өтүп караганда билинет экен. Кандай кунажындар экени. Бойлору 1.45 чыга. Билген боюн таппадым. Мына чыгып калат окшойт, а? Чыгып калат. Тетигич 1.50 чыга, теги чоңу. Чоңу. Келечеги бар да булардын, көрүп Höt. Birkalarda 47-70 деген кунажын биринчи ушул турат. Мунун өзү кымбат болсо керек, а? бар, өзү кымбат. Мына өзү. Отдельный өзү 160. Эң кымбат үчөөнүн ичинен мунагу тек каралар отдельно алса кымбат болуп калабы? Отдельный алса кымбат болот. А так мынандай алса арзанараак болуп берем, оптимал алса. Уйгулам десеңиздер үчөөнү, төртөөнү бир вариантка көрүңүздөр. Ата көрдүңүздөр, дареги Карабалтада дагы экран астында номерлерге чалып өзүңүздөр байланыша бересиздер. Мына каканест көрүндү. Өтө семиз эмес. Өтө арык эмес, орто этте. Сиздер баргандан кийин аппетит ачылып, жакшы адаптация болсо керек деп ойлойм. Жакшы.